Право алыш боюнча реформалар болот дегенди аябай башында сүйүнгөм. Бирок азыркы учурда реформа башкача жол менен кетип калыптыр. Негизи болсо автошколдор бул балдарды даярдайт. Бирок правону эч качан сатпайт. Түмөнбаев мырза айтыптыр, ушул автошколдор сатып келген депчи. Негизи правону бир гана унаа сатат. Бул мамлекеттик мекеме. Ошол жактан сатып келген жана коррупциялашып кеткендиги үчүн ушул күнгө чейин жетип келдик. Азыр авария жана башка нерселер аябай көп болгондуктан мамлекет эми кантип ушуну чечсек болот деген ой тугулду. Эми мындан нары кандай болуш керек? Менин оюм боюнча негизи коррупция унаа тараптан жоготулуш керек болчу жана мисалыга окуган автошколдордун экзаменден өтө албаган адамдар саны көбөйгөн сайын ошончолук лицензиясын алып коюуга бир шарт түзүлгөндө ошондо ар бир автошкол жакшыраак балдарды даярдаганга аракет кылып, практика жактан, теория жактан болсо да даярдап, анан кийин алып бармак деген ишеничтемин. Азыркы учурда реформа ушундай тарапта болуп атабы? Комментарий жазып кет.